Саламатсызбы, Чолпунбек мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Мына жаңы жыл алдында бизде социалдык сеттерде, массалык маалыматтарда абдан бир жакшы самалык жаңылык десем да болот таркап жатат. Бул Орто Азия мамлекеттеринин достугу аталышындагы сиз көч башында турган бир абдан жакшы иш-чаранын өтүшү. Бул жаңы жылдын алдында биздин мамлекет үчүн дагы бир жакшы бир жаңылык, жакшы бир самалык болгон жатат десем жаңылбайм. Ошол жөнүндө биздин көрүүчүлөргө кененирээк айтып кетсеңиз. Саламатсыздар, сиздер дагы келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Ошол 15 январда 2022 жылы бир чоң иш-чара болгон турат. Башталышы жөн гана пайда болгон жок. Мен ушул акыркы 5-6 жылдары көп чет мамлекеттерге чыгып, биздин мекендештердин жашоосу менен таанышып, кандай эмгек кылып атышат, өзүнүн жашоосун чет жактарда, ал Америка болобу, Россия болобу, ошол жерден жөн гана айылдан Бишкекке келгенде внутренний миграцияны көрүп атабыз да, кандай кыйынчылыктар болот. Башка мамлекетке барып, алардын жашоо шарты башкача таптакыр, ошо көнүп, ошактан өзүнүн ордун таап кетип абдан эле кыйын деп ойлойм да. Анан 5 жыл мурун дагы Москвадан ошол кыргыз диаспорасынын бир жөн гана выставкага барып калып чогулуп калдык эле. Ошол алардын көйгөйү эле ошол 80-90% Кыргызстанга кайтып келип, батир алууда, өз мекенинде жашоо, эптеп бир үй сатып алсак деген ой менен кетишет экен. Анан айтышты эле ушул 2 жылдын ичинде алыш бизге абдан кыйын болуп атат, бир 4-5 жылга узатып берсеңер деп. Мен келип 3-4 банк менен сүйлөштүк эле, ушундай атайын мигранттарга отдельный бир жакшы шарт түзүп берсеңер деп. Анан тилекке каршы сүйлөшө алган жокпуз. Анан шарт түзө албай койдук. Анан быйыл биз ушул кыргыз диаспорасына бекер офис снимать этип бердик, баягы кеңсе ачып берип, ошол жерден бир юристтин Москвадан зарплатасын төлөп берип, ошол биздин мекендештерге бекер юридикалык консультация кылуу. Анткени биз сурап көрсөк, канчаладаган биздин мекендештер түрмөдө жатышыптыр, эч күнөөсү жок жаткандар бар экен. Анан баягы алдап кеткен же үй бүлөлүк жагынан бул эми жашоо деген ушундай да. Юристтерге кайрылсак кымбат болот. Анан ошо диаспоранын кылып аткан иштерин көрүп абдан сүйүндүм да. Абдан чоң жумуштарды кылышат экен. Өзүлөрүнүн жаштар боюнча өзүнчө канаты бар экен. Бекер. Булар айтышты, биз көп биздин баягы жарандарга кайрылдык эле, эч ким эсе колдоптур. Анан ошолор менен күнөө иш алып барып атып мен көрдүм да, действительно мигранттардын жашоосу бутка туруп кеткендер бар экен. Барып алып өз ордун таппай жүргөндөр да көп экен. Анан ошол ойлонуп туруп, ушул Кремлден бир жакшы иш-чара өткөзөлү деп чечтик. Анткени баягы жаңылыктарды окуп калсаң эле мигранттар мушташып кетип, тажиктер менен, өзбектер менен деген көп нерселер болуп атпайбы. Анан иш-чаранын атын атайын ушул Орто Азия элдеринин достугу деп атап койдук. Бул жер концертке Өзбекстандан келет, Казакстандан келген турушат. Европадан 2 ырчыны чакырдык. Армения элинен дагы бир ырчы келет. Ошентип бул баягы Россиянын өзүнөн дагы келет. Биздин атактуу ырчыларыбыз Мирбек Атабеков, Светлана Назаренко Москвада жашап аткан, дагы Нурчолпон деген белгилүү ырчыларыбыз барат. Анткени Кремлде буга чейин биз белгилүү ырчыларыбыздын дагы концерти болгон эмес экен. Ошондуктан баары сүйүнүп атышат. Ошол баарын бириктирип, ал жерге элчиликтерден келишет. Ошо Москвадагы биздин Евразия ЭЭКтин иштеп аткан өкүлчүлүктөр да келет.
биздин элчини чакырып атабыз. Бул жерден Айыл банктын дагы чоң бир 2 жылга программасы бар экен. Ошол ипотека жагынан чоң бир программаны ачып атышыптыр. Алар менен сүйлөшүп, ошол өзлөрүнүн именно ошол ипотека боюнча продуктусун презентация кылып келишет биздин площадкада. Анан Россиянын көп СМИлери катышкан да, Тартас, Спутник, аны дагы көптөр ушул келип ошону освещать этип берели деп атышат да. Анан максатыбыз ушул кыргыздар мурун барсаң баягы көбүнчөсү көчө шыбырган кыргыздар эле аз көрүп атабыз. Биз мекендештер дагы өз ордуларын таап, көбүнчөсү жок деген эми таксист болуп иштеп атышыптыр да. Алдылары уже өзлөрүнүн бизнестери бар. Госдумага дагы баллотировать этип аткан мекендештер бар экен. Көрүп сүйүнөсүң да. Ошо анан башка элдердин арасында дагы ошо кыргыздын статусун көтөрүп, бул кыргыздар жөн гана баягы таксисттер эмес или көчө шопургандар эмес, бул жерде күчтүү инсандар да бар экен деп, ушул Шоронун негиздөөчүсү Жумадыл Эгембердиев, Эверестти ашып келген Эдуард Кубатов, Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов окшогон кыргыздын кыйын инсандарын алып барып, ошол биздин мекендештерге бир мотивация берип, жөн гана убактыңарды ошол бир эле бир алданып такси айдап жүрө бербей, 12-14 саат жок дегенде бир 2-3 саатыңарды бөлсөңөр өзүңөргө. IT жагынан болобу, тил жагынан үйрөнөсүңөр, же спортко күнүгө 2 сааттан бөлсө, эми 1-2 жылда бир профессионал болуп чыкса болот да. Билим жагындагы. Билим жагынан, анан мына IT жагынан Кыргызстандагы өнүгүп бартат. Бул баягы перспективный баягы эмени тандаш керек да. Жөн гана перспективасы жок нерсе менен иш кыла берсең, өмүрүңдү өткөзүп коюшуң мүмкүн да. Асель Сыдыкова деген бар, мировой уровеньдеги бизнес тренер, ал да өзүнүн баягы насааттарын айтышат. Анан биз көрүп атпайбызбы, азыр век роботизация башталды. Миллиондогон адамдар жыл сайын жумуш жок калып атат да. Ошол эле таксисттер бир 5 жылдан кийин жумуш жок калышы мүмкүн. Анткени жаңы машиналар уже беспилотниктер чыгып атат. Ошол эле швеялар роботтор тигип баштады. Алардыкы өздүк наркыда арзан болот. Суранган эч ким жок, отпуска деген жок. 24 саат роботтор иштей берет да. Бул ишкерлерге ээсине жакшы, бирок общий бул жалпы жонунан адамзатка аябай бул чоң коркунуч да. Чоң коркунуч, азыртадан ойлонуп, ушул биз мамлекетибиздин башчылары дагы ушул башка мамлекеттер менен конкуренттеп чыгарган продукциянын наркы көп болбош керек да. Кытай эмне үчүн жер жүзүн басып алды, өзүнүн наркынын ылдыйлыгы менен басып атат да. Эли көп. Анан бирок биз азыр көрүп атабыз, Кытайдан пандемиядан кийин такыр өзгөрүп атат. Кытайда баягы зарплата да көбөйдү, логистика аябай көбөйүп кетти. Ошондуктан биз ушул Россия менен иштегенге удобный болуп атат. Ошол иш чаранын астында да бир выставка франшиз деген болот, көргөзмө болот. Ошол Россиянын рыногуна же Кыргызстандын рыногуна кирем деген компаниялар ошол жака келип катышса болот. Азыр ошо бифраншайзинг деп сайтка кирип катталып атышат. Мен ойлойм, бул бизнес жагынан дагы, анан жылдын башталышында ошол эс алып аткан убакта бир мекендештерге чоң бир эс алып кеткен иш чара болот деп ойлойм да. Негизги бул иш чаранын максаты биздин ошол сыртта жүргөн мекендештерибизге бир стимул берүү, же болбосо ошолорго бир күч кубат берүү, демилге берүү десек да жарашат экен. Бул нерсе өткөндөн кийин мүмкүн биздин кыргызстандыктар, сиз жогоруда айтып кеткендей, бул бир эле ошол жерден иштеп акча таап, акчаны эле көздөп эмес, мүмкүн ошол жерден билим алуу жана тажрыйба алуу боюнча дагы өз максаттарын алдыга коет экен. Мен ошол рекламаны окуганда бул жерде спикерлер жөнүндө да сөз болуп жатты эле, ошонун жөнүндө да азыр айтып кетсеңиз.
спикерлер ошол. Биз баары менен сүйлөшкөндө бирөөбүз дагы жок деген жок. Денисский, Вороновский, Куликовский билебиз, ал киши кандай кичинекей компанияны көтөргөнүн. Чолпонбек Жумашукуров Highland Capital'да өзү Гарвардда бүтүп келип, российский фонддон кийинки эң чоң акчаны тартып келген ошол Чолпонбек болот да. Ал калп айтпасам ошо 26 миллион доллардан ашык алып келип, мына Тойбос компаниясын финансировать дагы көп ишкерлерге жардам берип атат да. Анан ушул Сайкал Асылбекова мына өзүнүн 60тан ашык баягы Академия Роста деген эмеси бар экен. Канчалаган жаштарга билим берип атышат. Баары барып өзүнүн кантип баштаган, кандай бизнес кылган ошибкалар болгон, эмнени баягы кеңеш беришет эле ошол жөнүндө айтып беришет да. Анан мен ойлойм, баягы любой жерде өзүңүн наставнигиң баягы болсо, көп нерсеге жетсе болот да. Анан өзүңдүн билген ошибкаларың менен 5 жылда жете турган нерсеге балким билимиң болсо 2 жылда жетсең болот да. Анан бизде баягы Союз убагында социалисттик мамлекет болуп, базар экономикасы өткөндө көп кишилер баягы өзүнүн ордун таба албай калды да. Анткени бизде академия бизнеса жок, бир-эки бизнес жөнүндө үйрөтө турган университеттерибиз кымбат, баары барып окуй билбейт. Анан баары эле ушул көнүп калган Союздун убагы боюнча эле юрист, экономистке тапшырып жүрүшөт да. Бүгүнкү күндө көрүп атабыз, ошол эле технический специалисттер жетишпей атат. Технологдор, инженерлер, бизде өзүбүз айтып кетсек, прорабтарыбыз жетпейт. Ушул башка направлениеге өтүш керек да. Баягы элим эмне дейт деп эле өзүбүздүн жашообузду баягы баардык бир нерсеге буруп албай, каждый өзүн ойлош керек да. Келечекте кандай ийгиликтерге жетсе болот. Бир кичинекей набайкана ачып коюп, мен ийгиликке жетем десе, бул дагы кичине эме. Башында, конечно, баягы бутка туруш үчүн бир нерседен башташ керек. Бирок ошол күнүмдүк оокатка алданбай, бир убактысын алдыда чоң ийгиликке жете турган профессияны тандаш керек да. Ошол отраслды тандаш керек. Сиздин пикириңиз боюнча бүгүн биздин өсүп келаткан жаштар негизи эле бүгүн биздин жарандар жалпысынан эле баягыдай кыска ой эмес, бир мындай ааламдаштыруу деген сыяктуу жалпы бир эле биздин Кыргызстан же кошуна мамлекет эмес, ааламда эмне болуп жатканынан кабардар болуп, ошол багыт менен өнүгүп кетишибиз керек деген. Антпесек биз болгону бир 6 миллион 6,5 эл экенбиз. Анын ичинде дагы башка улуттун немелери бар. Анан биз жок болуп кетишибиз мүмкүн да бул чоң цивилизацияда. Ошон үчүн баарыбыз биригип, биздин мигранттарды кайра артка тартып келүү программаларын иштеп чыгып, ал жерден үйрөнүп келген специалисттер келип Кыргызстанды куруш керек да. Жана убагында Турцияда Ататүрк Кемаль, ал киши баягы Турция кыйналып турганда, элдин баарын өзү суранганда барып иштеп келгиле. Анан азыр Турцияны көрүп атабыз. Булардан өнүккөн өлкө болуп атат. Германиядан, Европадан көп нерсени үйрөнүп келишип, ошол заводдордун баарын Турциядан ачышкан да. Бизде болсо азыр айтып атпайбызбы, биз курулуш тармагын алсак 80% ташылып келинет да. Элементарно зубочисткадан баштап баарын сатып алып атабыз да. Мурун баягы Кытай менен конкуренция кылыш кыйын болчу, бирок азыр баягы эмени койсок болот да. Производствону койсок болот, өндүрүштү жандандырсак болот. Өзүбүз иштеп чыгарган нерселерди жасашыбыз керек экен мындан келде. Чолпонбек мырза, бул коомчулуктун кызыгызуу. Биз сизди эфирге келер алдында ушундай бир көрүүчүлөрүбүздөн да ушул суроо келди эле. Негизи эле Кыргызстанда акыркы күндөрү бир мүмкүн сакайып кетебиз, мүмкүн сакайбайбыз, бир оору каптап турат. Бул кичине эле колуна тыйын тийсе, саясатта аралашуу же ошол бир өйдө жакка баруу, же бир түшүнүп түшүнбөй саясаттын
ушундай бир мээсин чагуу деген сыяктуу нерселер менен ооруп жатабыз кийинки күндөр. Биз сизди билгени бир нече жылдан бери ушул курулуш компаниясын жетектеп, жетим жесирлерге жардам берип, жана өзүңүздүн бир мамлекетке бир аз да болсо бир жакшы салымыңызды кошуп келе жатасыз. Бирок саясатка умтулганыңызды көрбөй элебиз. Депутат болгом же дагы бир кызматка барам деген сыяктуу. Мунун себеби эмнеде? Мен ошол саясатка барам деген досторума да айтам да. Ошол даже окуучу 11-классты бүткөндөн кийин каяка барсам деп даярданат да. Жок дегенде жарым жыл, бир жыл даярданат да. Анан депутат болуш үчүн саясат таанууну жакшы билиш керек. Ошол госуправленияны жакшы билиш керек. Жок дегенде жарым жыл өзү менен өзү иштеп, элге кандай пайдам тие алат деген нерселерди жасаш керек да. Анан эл ушунчалык башка жолго түшүп алганда, ошо жогорку кеңештеги депутаттар элге келип материальный жардам бериш керек деген сыяктуучу. Жогорку кеңеш деген бул законодательный орган да. Мыйзам чыгаруучу, ал жерге күчтүү ошол специалисттер, бизнеси жок специалисттер барыш керек да. Анча мынча акча таап эле мандат сатып алган, мен ойлойм бул таптакыр эле туура эмес да. Бир болгону 120 депутатыбыз болсо, анын көрүп атабыз бир 10-15 эле активный депутат да, ошол законду жазып, ошол өзүнүн непосредственно жумуш менен алек болгон депутаттар аз болот да. Ошонун негизинде мыйзамдар иштебей атат, чийки мыйзамдар өтүп кетип атат, аны кайра оңдоп убакыттар кетип атат. Ошондуктан мен ойлойм, ишкер өзүнүн билген иши менен, бизнес менен заниматься керек. Анткени ошол бизнестин ийгилигине жетиш үчүн канча жыл кетет. Анан биз барып эле закон жаса калабыз деген туура эмес. Ал жерге барыш үчүн анда баягы юридический образованиең болуш керек. Ошол курулуш тармагында жүрсөм дагы мен закон жазыш үчүн юриспруденцияны билишим керек да. Ошол закон кандай жазылат, подзаконный актыларды анан алып чыгып, аны талкуудан өткөзүп, элдин общественный мненияны угуп, анан жөн эле даярдык керек да. Ошол бизге күчтүү бир депутаттарыбыз келсе, кичинекей мамлекетти жакшы бат эле оңдоп коюшат эле да. Анткени бири-бирине бут тоскон закондор абдан көп экен да. Мунун баарын бир сыйра инвентаризация кылып, оңдоп чыкса, анткени сотторду көрүп атабыз, каалаган статьясын алып туруп, колдонуп, акчасын берсе, туура чечип, бербей койсо туура эмес эле чечимдерди чыгарып алышат да. Бүгүнкү эң биздин чоң көйгөй эле эмне үчүн азыр баары кетип атат. Анткени ошол мамлекетке ишеним жок болуп атат да. Государственный гарантия жок. Сотко кайрылса, соттор туура эмес чечим чыгарып коет. Анан баары койду эле. Баягы Кыргызстан баягы биринчи капиталды топтоп эле анан башка кете турган площадка болуп баратат да. Мына элде сантехниктер келип эле биз кишиге операция жасай беребиз деген чечимдерди кабыл алып атышат. Чындыгында бул баамыңыз туура. Бүгүнкү күндө эми азыр жаңы мыйзамдар, жаңы чечимдер президент тарабынан кабыл алган кичине өзгөрүүлөр киргизип жатат. Мүмкүн бара-бара оңолуп кетебиз деген дагы үмүт бар. Мен дагы бир сизге бере турган суроом, ошол бүгүнкү бизнесмендердин акыбалы кандай? Анткени акыркы күндөрү кичине бир нааразы болгон тараптар да көп болуп жатат. Бүгүнкү чечимдерге ыраазы болгон тараптар да аз эмес. Бирок негизи эле бүгүн ошо сиз алектенген курулуш компаниялары, же болбосо бир нерсе чыгарган тигүү фабрикалары бар, же болбосо дагы бир Кыргызстанды жок кылып жибербей, кичине болсо дагы сыртка таанытып, өзүбүздү мындай бир кыймылдатып жаткан десек да болот. Жумуш ордулары менен камсыздап жаткан биздин бизнесмендердин бүгүнкү абалына кандай баа бересиз? Бул пандемиядан кийин бизнес абдан кыйрады да. Ошол алып келе турган товарлар убагында келбей калды. Күндөн күнгө мисалы курулуш тармагын алсак, 150% чейин өсүп кеткен материалдар бар да. Бул айланып келип эле баягы ала турган кардардын чөнтөгүнө отуруш керек. Бирок биз бааны да көтөрө албай атабыз. Анткени мүмкүнчүлүк, покупательский способность ылдый болуп кетти. Көтөрбөсөң материал эметип атат, анан көп компаниялар азыр жабылып, көп мына заправкалар жабылып атат, көп ишканалар жабылып атат. Анткени өздүк нарк абдан кымбаттап атат, конечный продукт көтөргөнгө мүмкүнчүлүк болбой атат да.
Көп бизнесмендер бул нерсени бажет тармагын начар иштеп жатышы же ал жерде тажрыйбасы жок адамдардын отурушуна шылтап жатышат да. Сиздин пикириңиз бул боюнча кандай? Эми биз өзүбүз баягы товар алып келип сатып иштебейбиз, бажы жагынан билбейт экен, бирок акыркы кабыл алынып аткан налоговый кодекс боюнча аябай көп нааразычылык болуп атат. Муну биз кабыл алып атканда эле айттык эле, ушуну бир шашпай дагы бир карап чыксак болот эле. Анткени баягы налог с продаж дегенди көбөйтүп койгонго эл аябай нааразы болуп атат да. Жана ККМ деп анан көп мамлекеттерде баягы пандемиядан кийин наоборот 2 жылдык 3 жылдык налоговый льготалар берилип атат да, каникулдарчы. Анан кыйналып аткан кишиге келип дагы төлөө десе, конечно, ал уже бир жагынан кредиттер бар, доллар менен алган кредиттер көрүп атабыз. 69 сомдон 85ке көтөрүлүп кетти. Бул жерден курсовой разницадан кыйналышты. Ошон үчүн ишкерлерге жардам бермейинче мамлекетти багыш кыйын да. Тем более Кыргызстанда мен ойлойм бир 85-90% именно ушул частный бизнес бюджетти түзөт да. Мамлекеттик баягы чоң ишканалар бизде тилекке каршы жок. Мисалы Россияда алардын чоң Росатом, Минобороны аларда аябай көп продукциялар чыгарып, миллиарддаган долларларды ошолор эле Газпромдор чогултуп коет да. А бизде экономика башкача түзүлгөндүктөн биз аларды туурабыш керек да. Казакстандын дагы, Россиянын да экономикасы бул абдан чоң башкача моделде өнүгөт. Биздики башкача модель менен кетиш керек да. Ушул ишкерлерге максимально канчалык көбүрөөк колдоо берсек, азыр карасаңыз безработица да көбөйөт да. Ошол бир эле киши өзүн өзү багып кетсе бул мамлекет үчүн чоң пайда да. Ал өзүн бакпай дагы бир 10 кишини бакса же 100 кишини бакса, ал ишкерди колдош керек да. Мындан келди биз бул нерсе азырынча даяр эмес эле, биздин мамлекет даяр эмес эле. Ушул пандемиядан кийин сразу киргизиш кичине эрте эле да. Жок дегенде 1 жылбы, 2 жылбы эптеп кыйналып турсак, андан кийин бутка туруп кетмекпиз да. Чолтунбек мырза, маегиңиз абдан кызыктуу болду. Мына бүгүн эртеңки боло турган, эртең эле болуп калат. Бул 15 январь бат эле өтө турган самалыңыз жакшы деңгээлде өтсүн. Анткени билбейм, эмнегедир мен ушул жазылып жаткан ой пикирлерди карап анализ кылып чыктык. Элдин бизге сизди келет дегенде берген суроолорунан анализ кылганда, ушул бир Кремльде өтө турган ушу самалыкты элдер бир жакшылыктын нышаны катары кабыл алып жатышат. Сөзүңүздүн аягында кыргыз элин эртеңки келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап кетсеңиз. Урматтуу кыргыз элим, ошол баарыңыздарды 22-жыл менен куттуктайм. Ошол кийинки жыл жакшылыктын, өнүгүүнүн, биримдиктин жылы болсун. Саясат деп баарыбыз саясатташа бербей, ар бирибиз өзүбүздүн ишибизди кылалы. Биригип, бир муштум болуп иштесек, ар бир өзүнүн тармагында иш аракеттерин кылып, ошо чет жерде жүргөндөй 10 саат, 14-16 саат иштесек, мен ойлойм Кыргызстанды бат эле көтөрөбүз да. Ошол баарыбыздар аманчылыкта болгула. 22-жылдан биздин үмүтүбүз абдан чоң, жакшы жыл болсун, өнүгүүнүн жылы болсун. Баарыбыз аманчылыкта бололу, ушул пандемия бүтсүн. Биз көрдүк, ушул эң негизгиси бул адамдын жашоосу экен да. Ошол баарыбыз сак саламатта болуп, аманчылыкта бололу. Чоң рахмат. Ушу биздин мамлекетибиздин дени сак болсун. Сиздин пикириңиз боюнча мындан кийин да бир жакшы самалыктарыңыз болсо, келип биз менен кабарлашып туруңуз. Анткени бүгүн баягы кичине чектелүү убакыт болгон үчүн мен толук суроо бере албай калдым. Көп биздин окурмандардан сиздин сырттан алып келген инвесторлор боюнча дагы суроолор бар эле. Ал боюнча дагы бир кененирээк отуруп өзүбүзчө маектешели. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайбыз. 2022-жыл сиздин дагы жеке ишканаңызга, иштериңизге көп ийгиликтерди алып келген жыл болсун. Рахмат сиздерге да, сиздин дагы ошо коллективиңизге ийгилик, көрөрмандарыңыз, угармандарыңыз көбөйө берсин. Биз билебиз, ушу сиз дайым нейтральный, чындыкты айтып чыгарып аткан бир катары сизге дагы ийгилик.